да, агрессивныйраак торговля кылып балансты $2000 чейин көтөргөнгө аракеттенебиз. Технический анализ менен и также достор индикатор, да. Давайте бир индикаторду кошойлу. Индикатор RSI менен торговля кылабыз бүгүн. Зона перекупленности жана перепроданностьтарды карап сделка ачабыз, да. Так, смотрите, валютная пара. Так, биринчи валютная пара AUD доллар OTC'ден көрүп турганда деле бизде ситуация нисходящий тренд болуп атат и бул жактан 1 мүнөткө так 2 сделка ачамын. $20 1 мүнөткө сниженияга. Ситуация бул жакта график астыга түшүп келген. Далее бул жакта бизде небольшой коррекция болуп атат, мынакей. И бул коррекциядан бизде дальше график продолжения болуш керек, да. Продолжение нисходящего тренда. То есть понижение, да. Негизи эле бул жакта график нисходящий тренд болуп астыга кетип баратат. Ошондуктан сделканы внизге ачып атабыз, да. Азыр дагы бир жолу коррекция болуп атат. Үстүрөөк уровеньден дагы ачсак болот, да. Сделкабызды. Да, давайте ушул жерден ача берели. 6 опцион 1 мүнөткө сниженияга. Достор, бул жакта силер если новичок болсоңор, если эмеден үйрөнүп атсаңар, бул жакта высокорисковый инструмент заработка, ошондуктан биринчиден үйрөнүш керек, же болбосо сигналдар менен торговля кылсаңар болот, да. То есть биз күндө торговля кылабыз. Лично мен өзүм торговля кылам күндө. 2 мал күндүзү саат 12-3кө чейин торговля кылып отурам и кечинде саат 9да да торговля болот, да. Так, сделкалар плюска жабылды. Дальше 1 мүнөткө сниженияга ачабыз. Анткени график бизде продолжение нисходящего тренда болуп уланып кетиш керек, да. Вот. Бүгүнкү статистикабыз, достор, телеграмыбызда байкасаңыздар болот. Бүт статистикаларыбызды, мынакей бүгүнкү торговля 4 сделка ачылды, 3 сделка плюс, 1 минус и ушундай статистикаларды сиздер да алсаңыздар болот, да. Күндө торговля, достор. Күндүзү саат 3тө жана кечинде саат 9да. Бул телеграм канал, ссылка комментариянын башында болот, же болбосо видеонун описаниясында тапсаңыздар болот. 3-чү сделкабыз дагы успешно плюска жабылды. 10 секунд. И давайте башка валютный пара өтөлү, да. Так, буну сохранить этип коелу. 1 секунд. Да, все успешно плюс. И далее башка валютный парага өтөбүз. Максимум 30 секундтук жана 15 секундтук таймфреймди анализировать этемин. И биз RSI менен торговля кылабыз, да. RSI валютная пара канадец швейцарский франк OTC 1 мүнөткө сниженияга ачамын. Бизде бул жакта зона перепроданности жана перекупленностьтин карап торговля кыла берсек болот. Мисалы мынакей RSI-бызда RSI индикатор азыр болсо зона перекупленностьта жүрөт, да. Ошондуктан сделкамды пониженияга ачытам. Мынакей астыда зона перепроданности жана перекупленности, бирок 30 секундтук таймфреймди байкап көрсөк, бизде зона перекупленностьтан бизде азыр разворот болуп график астыга кетип баратат, да. Вот, мынакей зона үстүдө зона перекупленности жана перепроданности. Бизде мынакей бул жактан баштап график сниженияга айланып атат, индикатор көрсөтүп атат. И скорее всего бул жакта дальше график азыр разворотко кетет, да. Но бул жактагы случайда эмес. Бизде бул жерде коррекция болуп атат. Так, давайте немесе 5 опцион ачайлы. Догон перекрытие. И дагы бир валютный парадан анализ кылабыз. Так, валютная пара швейцарский франк, японская иена. Мынакей бул жакта зона перекупленностьта жүрөт. Бул жакта 1 мүнөткө тоже 5 сделка ачамын. 5 сделка зона перекупленностьта жүрөт, достор. Индикатор көрсөтүп атат. И ушул индикатор менен эле карап байкап сделка ачып атабыз, да. Да, график кайра көтөрүлүп кетти, да, бул жакта. Ну, скальпинг, скорее всего, скальпинг болот бул жакта. Бул жакта мондай тренд. Үстүнкү уровень сопротивления. Жана астыда мынакей линия бар, да. И график ушу коридордун ичинде азыр жылып жатат. Давайте үстүнкү уровеньден. Так, биздин сделкаларыбыз канадец швейцарский франктан плюска жабылды. Так, бул жактан 1 мүнөткө үстүрөөк уровеньден дагы 10 сделка ача берели. 10 сделка пониженияга. Ну, ситуация бизде скальпинг болуп атат, да, бул жакта. График кайталанып эле атат. Мынакей зона көтөрүлдү, понижение, көтөрүлдү, понижение, көтөрүлүп кайра понижение болуп атат, да. Үстүнкү уровень сопротивлениядан бизде
үстүдөн астыга жана астыдан үстүгө ачып сделкаларыбызды жапсак болот да. Азыр биз үстүнкү уровеньден именно ушу разворот болуп аткан моментинде сделкабызды сниженияга ачтык да. Байкайбыз кандай жабылат экенин. 5 жок, бул сделкабыз кайрадан эле үстүнкү уровень сопротивленияга келди. Дагы бир жолу үстүнкү уровеньден сделкабызды сниженияга ачабыз. Так, 25 сделка. 25 сделка ачабыз. Ну, по-любому негизи трейдингде могу уровень, үстүнкү уровень сопротивлениялар, астыңкы уровень поддержкалар иштейт, бирок рано или поздно какой-то уровень пробития болот да. Либо үстүнкү уровень пробития болуп дальше үстүгө кетет, либо астыңкы уровеньди пробития кылып астыга кетет да. То есть постоянно эле бир коридордун ичинде график жыла бербейт да. Вот, анткени бул рынок и рынок өзү билгендей жылат да. Но кайталанып аткан эле ситуациядан биз сделкаларыбызды ушундай окшоп плюска жапсак болот да. Все прозрачно, без обмана. Так, 3 2 1 0 есть. Сделкаларыбыздын бардыгын плюска жаптык. Так, балансыбызды уже $1755 көтөрдүк. Так, дагы бир жолу 1 мүнөткө пониженияга ачабыз 2 сделка менен. Анткени үстүнкү уровень сопротивлениябыз туруштук берди и скорее всего азыр астыңкы уровень поддержкабызга чейин график түшөт да. Мынакей астыңкы линия. И вот ушундай кылып эле торговля кылып зарабатывать этебиз, достор. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Самое главное, азартка кирбеш керек. Акчанын күчү болот. Акчанын күчүнө азгыра бербеш керек да. Адам өзү негизи напси эч тойбойт, ошондуктан күнүнө как минимум 5-10 сделка ачып эле минус болсо минус, плюс болсо плюс болуп эле токтото бериш керек да торговляда. Если эртеден кечке чейин торговля кылсаң эч кандай мындай жыйынтык болбойт да, жакшы жыйынтык. Так, 3 2 1 0 есть. Отлично. Бул сделкабызды плюска жаптык и давайте башка валютный парага өтөбүз. Башка валютный параларды карайбыз. Биздин RSI менен байкасак болот. Мынакей швейцарский франк, японская иена OTC-ден бизде зона перекупленностьдан азыр график түшүп атат, но скорее всего азыр бизде бир аз көтөрүлөт график, мынакей көтөрүлүп атат и үстүрөөк уровеньден пониженияга ача берсек болот, достор. Мынакей бизде подъем болуп келген, мореки свечаны байкасак болот, разворотный. Далее мынакей бул жакта график токтоду и азыр небольшой подъем болушу мүмкүн да. Подъем болуп анан ушул жактан сделкабызды сниженияга ачсак болот. Мынакей көтөрүлдү дагы бир жолу и ушул жерден давайте 2 сделка ачабыз. Үстүрөөк уровеньден 5 секундный таймфреймден кайрадан RSI уровень перекупленностька келди и как раз үстүрөөк уровеньден дагы бир жолу сниженияга ачабыз да. 3 2 1 0 есть. Бул сделкада плюска жаптык. Так, 30 секундга өтөбүз и мынакей айткандагыдай эле бир аз көтөрүлүп кайра түшүп атат. Дагы бир жолу ачабыз пониженияга. Дагы 2 опцион вниз, анткени бул жакта бизде айткандагыдай эле башында стратегия ушул эле уровень болуп атат да. Мынакей остановка болду ушул уровень сопротивлениябыздан. И двойной вершина болуп атат. Бир вершина, двойной вершина и далее бул жакта снижение болушун күтөбүз да. Мынакей кийинки уровеньдерди ушул жака обозначить этип койдук. Ушул уровеньдерге чейин түшүшү мүмкүн да. Мынакей бул жакта дагы касаниялар болгон. От уровня да. Мынакей подъем понижение, подъем понижение, подъем понижение. Бул жакта дагы небольшой подъем болду, кайра график түштү. Значит, бул жакта жакшы уровень бар экен да. И скорее всего ушул уровеньге чейин график түшөт да. Так. Ох, блин, какой скачок болду. Так, 3 2 1 0 есть. Кийинки валютная пара евро-рубль OTC. Евро-рубль OTC-де бул жакта 1 мүнөттүк таймфреймде жана 30 секунддук таймфреймде тренд восходящий болуп атат. 1 мүнөткө покупка алабыз. Итак, давайте анализ кылайлы. Бул жерде бизде тренд негизи восходящий болгондуктан мынакей линия сопротивления жана уровень поддержка и график ушул линиянын ичинде жылып жатат да.
То есть ушул коридордун ичинде график үстүдөн астыга, астыдан үстүгө. В целом бул жакта бизде тренд восходящий болуп атат, и скорее всего азыр могу үстүнкү линиябыз пробитие болот и далее повышенияга кетет да. Мынакей мурунку учурларда бизде тренд восходящий эле болуп үстүгө жылып аткан да. Ошондуктан сделкабызды повышенияга ачабыз. Мынакей откат болуп атат небольшой. Даярданабыз и астыраак уровеньден дагы 5 опцион ачабыз. 5 сделка перезаход кылабыз астыраак уровеньден. Силердин биринчи сделкаңар любой точкада ачыла бериши мүмкүн да, но по стратегии, если силер ушу стратегияны туура койсоңор, перезаход кылсаңар болот да. Бир валютный парада максимум бир 3 сделка ачып, үчүнчү экинчи сделкаңарды плюска жаап кетсеңер болот да. А если үчүнчү сделкаңардагы анализиңер иштебесе, анда башка валютный парага өтүп, башка валютный парадан анализ кылып зарабатывать эдесеңер болот да. Так. 15 секунд. И бул сделкабызды уверенно плюска жаптык достор. По итогу балансыбызды уже почти $2000 чейин жеткизип койдук да. Плюс-минус канча? $90 дейби. Ну, бир $400 көтөрдүк да. Так, дальше. Давайте 2000ге чейин көтөрөлү. И ушу менен торговлябызды токтотолу да. Так. Валютная пара евро, турецкая лира. Так, 1 минуткө ушул жерден 4 сделка повышенияга ачамын. Бул жакта бизде мынакей уровень бар экен. Зеркальный уровень сопротивления. И график как раз ушу зеркальный уровеньге келди да. И бул жактан 1 минуткө повышенияга ачабыз. Мынакей ситуация. Морики уровень. 2 жолу 3 жолу келиптир ушу уровеньге. И ушул жактан биз зеркальный уровеньден разворотко ачабыз да. Мынакей пробитие, ретест уровня болот атат. Ушу уровеньибизди ретест кылып, и бул жактан дальше повышенияга ачабыз. Так, мынакей уровеньибиз небольшой реакция берип атат. 5 3 2 1 0 есть. Отлично. $1991 чейин балансты көтөрдүк да. Вот. Ушу менен биздин бүгүнкү разгонубуз, торговлябыз токтоду.